өсүмдүктардан көк чай. Таймаштын шарты боюнча ашты колу менен жеш керек. Тамак сиңирүүчү дарыларды ичүүгө болбойт. Бүгүнкү полвонimiz qo'shni Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan tashrif buyurgan Bek Mamatov To'xtasun janoblarini taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum. To'xtasun, xush kelibsiz. Andijon shahridan Qorixonov To'raxon janoblari, marhamat. Ikkalanglarga omad, bitta ko'rishib qo'ysak bo'ladi. Катышуучулардын убактысы чектелүү. 30 мүнөттө ким көп аш жесе жеңишке жетет. Ашка кошумча салат дагы бар. Берилген убакытта ашты сиңирүү көнүгүүлөрүн кылса дагы болот. Andijonlik To'raxon polvonimiz 1 kilo 300 gram osh yedilar. Bitta qatlik. Ana endi Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan tashrif buyurgan polvonimiz 1 kilo 745 gram. Bugungi ko'rsatuvimizning g'olibi To'xtasun. Таймашка Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын аш палвандары катышат. Негизги максат коңшу өлкөлөрдү дасторкон аркылуу ынтымакка чакыруу. 1 килограмм 800 грамм аш жедим. Унчалык жейм деп ойлободум эле, бирок эми жеп койдум да. Ушундай ар дайым эки элдин достугу, ынтымагы ар дайым ушундай чыңала берсин деп, бул көрсөтүүбүз дагы да уланат деп ойлойбуз.